2015-жылдын 16-июнунда Бишкек шаарынын Өлүн Өмүрзаков атындагы стадионунда Кыргызстан Австралия беттеш өтүп, бул оюн Кыргыз курамасынын эл аралык оюндардагы 100-чү беттеши болуп чоң мааниге ээ болгон. Ошону менен бирге жык-жыйма эл стадионго атпай ызы чуу болгон эсибизде. Анын арты менен Кыргыз футбол союзуна ФИФАдан арыз түшүп, оюн талап ФИФАнын талабына туура келберин кыйтышкан. Ансыз келгенси беттештин аягында Кыргыз көрман талап үстүнө чуркап чыгып, натыйжада Кыргыз футбол союзуна 50 000 АКШ айып салынган. Мындай ызы чуу менен коштолгон оюндагы биздин курама киргизген гол дагы көп талкуу жараткан. Голду Алмазбек Мырзалиев дарбазага кол менен багыттаганы менен протоколго Азамат Байматовдун ысымы жазылган. Ал эми беттеш 2-1 эсебинде жыйынтыкталганына карабастан кыргыз көрмандар Кыргыз футболунда чоң өзгөрүүнү байкап, кийинки беттештерде дагы кураманы колдоп келе башташкан. Ошол оюнду бизге тартуулаган оюнчулардын азыр кайсы клубтарда ойноп жүргөнү тууралуу айтып берүүнү чечтик. Дарбазачы Валерий Кашуба 2015-жылы Тажикстандын Худжанд клубу үчүн ойноп келсе, 2017-жылы Дордой клубуна өтүп алмашкыс дарбазачы болуп саналган. 2022-жылы Дордой клубунда дарбазачылардын ойноочу машыктыруучусу болуп тайындалган. Бир жылдан соң Дордой клубунун жана улуттук курама команданын дарбазачылардын машыктыруучусу болгон. 2024-жылы Владимир Салон машыктыруучулар штабына кошулуп, кайрадан Дордой клубунун дарбазачылардын машыктыруучусу кызматына кирген. Курама үчүн акыркы беттешин 2018-жылы Катар курамасы менен өткөн жолдоштук беттеште ойногон. Андан соң алмашууда отуруп, карьерасын 2022-жылы жыйынтыктаган. Коргонууда оңдон солго карай Виктор Майер, Кыргыз курамасынын жокери аталган Виктор Майер 2005-жылы Германиянын Маппен клубунда ойноп, 2017-жылы Голландиянын Эммен клубуна өткөн. Андан соң Виденбург клубу үчүн ойнот көрүп, 2021-жылы Райне клубуна кошулган. Азыркы учурда Рондхорн клубу үчүн ойнот көрүп келет. Кыргыз курамасы үчүн дебюттук оюнун Австралия беттешинен мурунку Бангладеш менен болгон оюнда өткөргөн. Дүйнө чемпионаты тандоолу турнириндеги бардык 8 беттештерде ойноп, 2017-жылы Макао менен болгон беттеште жаракат алып, Азия кубогуна бара алган эмес. 2022-жылы Азия кубогуна тандоолу турниринде 2 беттеште алмашууга чыгып, курама командага жардам бергендиктен көрмандар Жокер кайманатын ыйгарышкан. Курама үчүн акыркы оюнун Малайзияга каршы беттеште өткөргөн. Беттеш 3-4 эсебинде аяктап, Малайзия курамасы пайдасына чечилген. Ошондон тарта Кыргыз курамасына чакырыла элек. Борборду коргоочу Азамат Байматов 2015-жылы Азамат Байматов Бахрейндик Ситра клубунун оюнчусу болгон. Кийинки жылы Рифа клубуна өтүп, 2 сезондон кийин Индонезиялык Борнео клубуна өтөт. 2018-жылы Дордой клубуна кошулуп, 2 сезондон кийин Малайзиялык Куала-Лумпур клубу үчүн ойнот көргөн. Андан соң Кыргыз премьер лигасына кайтып келип, Нефчи жана Алга клубтар үчүн ойногон. Жана 2023-жылы Алга клубунун ойноочу машыктыруучусу болуп тайындалган. 2014-жылы Кыргыз курамасы капитаны болуп тайындалат. Дүйнө чемпионатта тандоолу турнириндеги бардык 8 беттештерде ойноп, 2018-жылга чейин Кыргыз курамасына чакырып алып келген. Бирок Азия кубогуна жаракат алып калганына байланыштуу бара албай калган. Жана бул Кыргыз курамасын коргонуубуз үчүн чоң жоготуу болгон. Оюн талаасына 2019-жылы 5-сентябрында Тажикстан менен болгон беттеште кайтып келген. Ошол эле жылдын 9-ноябрында Өзбекстанга каршы жолдоштук беттеште талап үстүнө чыккан. Жана андан кийин бир нече ирет курамага чакырылса да талап үстүнө чыга элек. 2007-жылдан бери Дордой клубунун оюнчусу болгон Даниэл Tego 2016-жылы Катардын Аль-Хала клубуна кошулган. Андан соң кайра Дордой клубу үчүн бир сезон өткөрүп, Бангладеш лигасынын Абахани клубуна өткөн. Бир жылдан кийин Мьянма лигасындагы Шань Юнайтед клубунун оюнчусу болуп, сезондун жарымында Алай клубуна келип кошулган. 2021-жылы Тажикстандын Душанбе 90 клубуна өткөн. Австралия менен болгон беттештен кийинки Иордания жана Тажикстанга каршы беттешке чакырылып, андан соң 3 оюндан кийин гана чакырып алган. Азия кубогуна чакырылып, тайпалык баскычта 2 беттеште талап үстүнө чыгып, калган 2 беттеште алмашууда калган. Азыркы учурда машыктыруучулук кызматты аркалап келет жана 2019-жылдан тарта Кыргыз курамасына чакырылган эмес. Сол коргоочу Валерий Кичин 2015-жылы Россиянын Анжи клубуна бош агент катары өткөн. Андан соң кайра Тюмень клубуна кошулуп, бир сезондон соң Енисей клубуна өткөн. Енисей үчүн 3 сезон бою ойноп, Белоруссия Минск клубуна кошулган. Андан соң бир жылдан кийин Россиянын Торпедо Москва клубуна өтүп, 2021-жылы кайра Енисей клубуна кайтып келет. Енисей көрмандардын сүймөнчүгүнө айланып, капитан кызматын аткарган. 2024-жылы Өзбекстан лигасындагы Локомотив Ташкент клубуна өткөн. 2015-жылы дүйнө чемпионатынын тандоолу турнириндеги беттештердин 7-синде ойногон. Андан кийин Кыргыз курамасынын капитаны аталып, азыркы учурга чейин өз кызматын жогорку деңгээлде аткарып жатат. Жарым коргоочулар Эдгард Бернхард Кытай менен 2014-жылы өткөн беттеште дебют жасаган. Ошондон тарта Кыргыз курамасына тынымсыз чакырылып келген. Акыркы ирет 2021-жылы Японияга каршы оюнда талап үстүнө чыккан. 2023-жылы 31-октябрда Стефан Тарковичтин машыктыруучулар штабына келген. 2014-жылдан тарта Европа өлкөлөрүнүн дивизионундагы клубтар үчүн ойноп, карьерасынын акыркы 2 жылында Кыргыз премьер лигасына келип, Дордой жана Алга клубтар үчүн бир сезондон ойнот көрүп, карьерасын аяктаганы Таиландтын Удон Тхани клубуна сапар алган. Алмашылгыс жарым коргоочу ойногон Эдгард Бернхард Кыргыз футбол тарыхында хет-трик жасаган экинчи оюнчу. Жалпысынан Кыргызстан үчүн 40 беттеш өткөрүп, 5 гол киргизүүгө жетишкен.
Бахтияр Дүйшөбеков азыркы тапта Мурас Юнайтед клубунун жарым коргоочусу катары саналып жаткан Бахтияр Дүйшөбековдун дебюту Виктор Майер сымал эле Бангладеш курамасы менен болгон беттеште орун алган. 20 жаш курактагы оюнчу эч коркпостон Австралияга каршы ойногону көпчүлүктү таң калтырган. Андан соң беттеш артынан беттеш өткөрүп 42 оюн көрсөткөнү үлгүргөн. Тажикстан жана Өзбекстан курамаларынын дарбазасына гол киргизген. 2015-жылы Абдышата клубунун карамагында болгон. 2016-жылы Туркиялык Эгиртспор клубуна өткөн. Bir жылдан соң кайра Абдышатага кайтып келип, 2017-жылы Дордой клубу үчүн ат салыша баштаган. 2018-жылы Малайзия чемпионатына Келантан клубу менен келишим түзүп, bir жылдан соң Бангладеш чемпионатына өтүп, Башунтхара Кингс жана Шейх Руссел клубдары үчүн bir сезонун ойын өткөрүп, 2022-жылы Алай клубунун карамагына кошулган. Азыркы тапта Мурас Юнайтед клубунун оюнчусу. Фархат Мусабеков. Бахтияр Дүйшөбеков менен бир учурда курама команда үчүн дебют жасаган Фархат Мусабеков Азия кубогу аяктагандан бери курамага чакырыла элек. Жалпысынан курама үчүн 55 ойын өткөрүп 2 гол киргизгенге жетишкен. Дебюттук оюн өткөргөн учурунда Абдышата клубунун катарында ойносо, 1 жылдан соң Молдовиянын Кишинев клубу үчүн ойной баштаган. Андан соң ижара иретинде Крымдын Таврия клубуна өтөт. 2017-жылдын аягында Өзбекстандык Алмала клубунун катарын толуктаган. 1 жылдан соң Кыргыз лигасындагы Дордой клубуна өтүп, 4 сезон бою ойногон. Андан соң Казакстан чемпионатында Туран клубуна кошулуп, 1 жылдан кийин Шахтер клубунун катарын толуктаган. 2023-жылдын март айынан тарта Кантык Абдышата клубунун оюнчусу болуп саналат. Кыргыз курамасынын эң мыкты дриблери Антон Землянухин 2007-жылдан бери Кыргыз курамасына чакырылып баштаган болсо да, 2015-жылы гана Александр Кесим жетекчилик алдында курамадан орун алып, старттык курамда көпкө сакталган. Аны Иордания курамасынын дарбазасына киргизген голу ар бирисинин эсибизде жана анын негизинде 2015-жылы Кыргызстандын эң мыкты футболчусу деп тандалган. Кыргыз курамасы үчүн 12 гол киргизип, эң мыкты бомбардир аталган. Анын рекордун кече жакында эле Мирал Мырзаев ашып өттү. Акыркы ирет Талага Кафа кубогунун алкагында Иранга каршы беттеште чыгып, ошондон тарта курама команда үчүн чакыруу алган эмес. Дебюттук мезгилинде сербиялык Раднички клубунун катарында ойноп келген. Андан соң Таиландда 2 сезон өткөрүп, Сисакет жана Сухоцкай клубдары үчүн бирден сезон өткөргөн. 2018-жылы Казакстандык Атырау клубу менен келишим түзгөн. 1 жылдан соң Кыргыз премьер лигасына кайтып келип, Дордой клубуна кошулган. Жана 1 жылдан кийин кайра Алга клубуна өткөн. Азыркы тапта Мурас Юнайтед клубунун оюнчусу. Эгер Индия курамасына каршы беттеште жаракат алып калбаганда карьерасы башка нукта өтөт беле, ким билет. Борбордук чабуулчу Виталий Люкс. Кураманын айрым оюнчуларына эле 2005-жылы Бангладеш менен болгон оюнда дебют жасаган. 2019-жылы Азия кубогунда Кыргыз курамасына эле эмес, кээ бир көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө айланган Виталий Люкстун турнирдеги хитригинен тышкары дагы 5 гол киргизип, жалпы куржунда 8 гол бар. Акыркы ирет курамага 2009-жылы Тажикстан менен болгон беттеште талаага чыгып, ошондон тарта курамга чакырылган эмес. Дебют жасаган учурунда Нюрнберг клубунун катарында болуп, 1 жылдан соң Германия дивизионунда клубдарда ойной баштаган. Азыркы учурда Герестерт клубунун оюнчусу. Кыргыз курамасынын эң мыкты бомбардири Мирлан Мырзаев 2009-жылдан тарта Кыргыз курамасы үчүн ойун өткөрүп келет. Австралия менен болгон беттеш учурунда Дордой клубунун оюнчусу катары саналып, 1 жылдан соң Турция чемпионатына жол тарткан. 2 сезон Түрк чемпионаты өткөргөн соң Кара Балта клубуна кошулган. Дордой клубунда 100дөн ашык беттеш өткөрүп, клубдун легендасы катары саналып келет. Австралия менен болгон беттеште оң канатта вингерлик кызмат аткарып, бир нече жолу дарбаза мамасына топ жеткизгени бар. 2019-жылы өткөн Азия кубогунда 8-1 финалында Бириккен Араб Эмирлигинин дарбазасына гол киргизген. 2023-жылы Кувейт курамасы менен болгон жолдошук беттеште талаа үстүнө чыгып, андан бери курамага чакырыла элек. Ошондой болсо да аны курамада көргүзү келген көрөрмандар дагы да аз эмес. Мүмкүн ал формасын жоготуп, мурдагы табына келе албай жаткандыр. Жакынкы жылдары Азамат Байматов менен бирге жолдошук беттеш өткөрүп, карьерасын жаңгырылган стадиондо жыйынтыктайт деген ойдобуз. Жеңилүү болобу же жеңиш болобу, Айтор бизге өзгөчө сезимдер тартуулаган бул легендарлуу курам ар бирибиздин жүрөгүбүздө. Кыргыз футболуна жаңынук, өзгөрүү ушул оюндан кийин, дал ушул оюнчулардын көрсөткөн оюнунан башталган. Ал эми сиз аталган оюнчулардын кимиси курамга келип ойногонун каалайсыз? Комментарий бөлүмүнө жазып кетиңиз.